Osmoniylerдин атасы Эртугрул Гази Византияга каршы согушуп жаткан селжуктарга 400 ат жанын алып жардамга келүүсү менен Осмон империясынын пайдубалынын биринчи ташын койгондой болгон экен. Тарыхчы Сами ибн Абдуллах аль-Магълус Осмон өлкөсүнүн тарыхынын атласы. Тарыхта ислам үммөтү көптөгөн чоң кырсыктарга туш болгон. Мусулмандар кыйынчылык жана кемсинтүүлөрдү баштарынан өткөрүшкөн. Душмандар алардын айланасында тарпты тытып жей турган карышкырлар сыяктуу жыйналышкан. Бул абалды байкап тургандар бул үммөттү бөлүккө жок болот деп ойлоп калышкан. Дал ошол учурда үммөт кайрадан бутуна турат. Мурдагыдай күчкө ээ болуу үчүн эмес, балким андан да күчтүүрөөк болуу үчүн чир алып чыгат. Тарых барактарын кайра окуп отуруп, үммөттүн ар дайым таң калыштуу жол менен кайра бутуна турганын байкадым. Кээде үммөттү жок кылууну көздөгөн душмандарынын өзү анын кайрадан жандануусуна себеп болуп калышкан. Муну менен Аллах Таала алардын акыретте мурда дүйнөдө кор болууларын каалап, алардын мусулмандарга каршы кылган айла-амалдары өздөрүнүн көз алдыларында үммөттүн жеңишине айланып кеткенин көрсөтөт. Исламдын күнү бир жерден батып жатканда, ал күн башка жерден жаңыдан чыга келет. Ал эле эмес, ал күн мусулмандарга жылуураак жана жарыгыраак тиет. Ал эми аны асмандын бетинен жок кылабыз деп ойлогондорду аюусуз куйкалайт. Осмонийлердин пайда болуусу бул нерсеге тирүү мисал боло алат. Монголдор ислам ааламын аюусуз кыйратып жаткан учурда кээ бирлери ислам үммөтү жер бетинен таптакыр жок болуп кетет деп ойлоп калышкан. Ошол учурда чакан гана түрк уруусу монголдордун жапайылык кыргынынан качып, Анадолунун дөңсөө талааларынын бирине барып отурукташып калат. Мына ушул уруу исламды жана мусулмандарды жүздөгөн жылдар бою коргогон улуу Ислам империясын тургузган. Бул империя улуу Осмон империясы. Мына ушул империя Амавилер жана Аббасилер жеңе албаган Константинопольду жеңип, империяны түп тамырынан жок кылышкан. Осмонийлердин тарыхындагы маанилүү дата ал миладий 1258 жыл. Ушул жылы монголдордун колунан Багдадтагы Аббасилердин халифалыгы кулатылган болсо, дал ушул жылы Осмон империясынын негиздөөчүсү Эртугрул уулу Осмон төрөлөт. Субханаллах. Баатырыбыз Эртугрулдун тарыхы жеңишке кантип жетүүнү үйрөтөт. Бул улуу баатырдын жашоосу турмуштун оор абалдарынан коркпостон бийиктикке чыгууну каалаган инсанга мисал боло алат. Алар өзүнө жана башкаларга зыяны жетип калчу иштерге туш болгондоруна өкүнүшпөйт. Бул түрк баатырынын эч кандай жери жок качып жүрүп, жеринин кеңдиги 3 материкти камтыган империянын пайдубалын баштап койгонун билүүңүз өзү жетерлик. Бозгундукту башынан өткөргөн адам бозгунда жүргөн адамдын ар бир көз ирмемде туш болгон оор сыноолорун жакшы түшүнөт. Бирок Эртугрул кандай гана оор күндөргө туш болбосун, татаал жашоонун жолундагы тосмолорду өжөрлүгү жана улуу максаты менен басып өткөн. Эртугрул жана жалпы эле Осмоний түрктөрүнүн түбү Огуз элинин Кайы уруусуна барып такалат. Түрктөр көпчүлүк араб-ислам булактарында жазылгандай Яфус ибн Нухтан тараган. Алардын түпкү мекени Орто Азиядагы Түркистан чөлкөмү болгон. Анын территориясы чыгыш тарабы Монголия менен Кытайдын түндүгүнөн тартып, батыш жагы Каспий деңизине чейин, түндүгү Сибирден тартып, түштүгү Индияга чейин болгон. 13-кылымдын башында монголдор чыгып ээлеген жерине кыргын салып киргенде, Кайы уруу башчылары Кундуз Алптын жетекчилиги менен Анадолуга, Кичи Азияга барып отуруп калышат. Бул жер азыркы Туркиянын көпчүлүк бөлүгүн камтыйт. Кундуз Алп өлөрдө урууну башкарууну уулу Сулайман Шахка тапшырат. Ал кийин Ефрат дарыясына чөгүп өлөт. Анын өлүмүнөн кийин Осмонийлер өлкөлөрүн түптөгөн Осмондун чоң атасы Сулайман Шахка
күмбөз тургузушат. Ал азыр Сириянын Алеппо шаарында калган. 20-кылымдын башында Сирияны басып алган Франция менен Түркия келишим түзгөндө күмбөз турган жер түрктөргө карап, аны Түркиянын аскерлери кайтарып калышкан. Кийинчерээк аны Түркиянын Сирия менен чектешкен жерине бардык коопсуздуктарын карап, көчүрүп алып келишкен. Сулайман Шахтын өлүмүнөн кийин анын ортончу уулу Эртугрул бозгундуктун оор күндөрүндө төрөлгөн бала башкарып калат. Уруусунун калгандарын жыйнап, түндүк батыш тарапка келип, Эрзинжан өрөөнүнө отурукташышат. Эртугрул ал жерде селжук мусулмандары менен византиялыктардын согушун көрүп калат. Ошондо Эртугрул 400 атчан аскери менен селжуктарга жардам берип, византиялыктарды жеңип алышат. Бул жеңишке жетүүгө жардам бергендиги үчүн селжуктардын султаны Алауиддин Кейкубат I Эртугрулга Анадолунун түндүк батыш жагындагы Византия империясына чектеш жерди берет. Ошондой эле ага селжуктардын султаны Үч бей чек арачы лакабын ыйгарат. Анадолуга жайланышкандан кийин бул түрк баатыры көкүрөгүнө жеп ичүү, уктоо же адамдарды сөзү менен гана башкарууга окшогон күнүмдүк жыргалчылыктарды эмес, балким улуу максатты катып жүргөн. Эртугрулда өзгөртүү үмүтү бар эле. Анда өзүнүн, элинин, үммөттүн жана жалпы элдин абалын өзгөртүү максаты бар эле. Ал селжуктардын султанынан Рим империясына кол салууга уруксат сураганда, ал батышка карай колунан келишинче ээлеп кете берүүсүнө уруксат берет. Ошентип Эртугрул византиялыктардын жеринен аз-аздан алып отуруп, жерин кеңейтет. Урууларынын коомдук иштерин иреттеп, кол астындагылардын ортосуна адилеттүүлүк орнотот. Анын римдиктерди жеңген кабарлары тараганда, ага түрктөрдүн башка уруулары жана атчан аскерлер кошулат. Анын улуу максаты 1000 жылдан ашык доордо өкүм сүрүп, христиандар, мусулмандар жана еврейлердин канын дарыядай агызган залым империяны жок кылуу эле. Эртугрул бул максатына жетүү үчүн арбыштуу кадамдарды таштаган. Балким көзү тирүү турганда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калайын дегендир. Бирок Эртугрул ошол учурдагы жеңиштерди ишке ашыруудан да зарыл болгон кийинки жеңиштерге да даярданууну туура көрүп, уулу Осмонду туура тарбияга үйрөтөт. Анын жүрөгүнө атасынын жолун улантуу үчүн жакшылыктын, кадыр-барктын жана изги ишке жан курман кылуунун маанилерин орнотот. Улуу мусулман баатыры Сулайман Шах уулу Эртугрул, Аллах аны мээримине алсын. Эртугрул газинин көзү өткөндөн кийин эмнелер болгон? Анын уулу Осмон 6 кылымдан көбүрөөк кармап турган империяны кантип түптөгөн? Кезектеги каарманыбыз